3 metreden aşmаш керек eкен. Asты теплый пол болуш керек eкен. Айнектери баягындай кичине айнек коюлат экен. Баягындай ачып койгондо баягындай ашыкча газдар эмелер чыгып кетиш үчүн кичине айнек коюлат экен. Калган маалда постоянно ошол астынан жылуулук берип туруп, ошону термометрде 27-28 градус, 24-төн баштап 28 градуска чейин кармап берип турат экен. Ошол эмеде теплый сарайда ушундай эле бурт болот, баягы бийик болбойт экен. Ошол сарайдын ичинде температура 28 астынан бергендиги үчүн бул жайдагыдай эле иштей берет экен. 365 күн тынбай иштей берет экен. Эми азыр Кудай кааласа барып баягы биз мынантип багып атабыз, бизден бир аз башкачараак кылып, жакшыраак кылып багып немеге жеткенде уже неме баягындай комфортабельный условияларды ушу жаратып бере турган ушу мезгили келет. Эми мунун бир жакшы жери ушу bir штук сөл жанды bir коробканын өзүнө бага турган болсок, жанагы жакшы комфортный условияда bir сөл жан 1,5 штукка чейин көбөйүп кеткен. Канча убакытта? 1 жылда. А эми болбоду дегенде 150-ге көбөйөт экен. Мисалы үчүн 1 килограмм алып баксаңыз, 1-январда, 31-декабрда уже сизде 150 килограмм сөл жан болот экен. Мындай кылып баккан. Ошол тез көбөйөт экен. Азыр сизден башка да ушул менен эместен бар. Бар, толук тура. Бизден азыр группабыз бар, Telegram группа бар. Ошол жерде Telegram группада азыр активный баккандардан где-то 1000ден ашып калды да. Активный баккандар. Кече мен эмеден сөйлөштүм, ошол кадам жай жакта да бар экен. Эже бар, ошол жакта жакшы баккандар. Райкан эже. Мен бир киши да бар экен, сизде таанытын атын. Ошол киши да айткан. Эми ал жака барыш бир алысыраак болуп калды. Анан дагы бир эме суроо. Могу жерде көң деп атасыздар, көңдөн башка да мисалы үчүн азыр көң биз жашаган жерде бир аз проблема бар да. Жалбырактардан эметсе компост болуп. Ошону жейби? Onu жейт, жалбыракты жейт. Анан эгерде шаардын ичинде болсоңуздар, эмени базардын ичинде калган органикалык таштандылар баардыгы топтолсо болот. Эртеге базар башталат. Баягы кичине урунду болуп калган дарбыздар, урунду болуп калган коомдор, баягындай капустанын калгандары, кабыгын арчыйт капустан. Ошолордун баардыгын чогултуп туруп, бир яма кылып, яманы кандай кылат? Азыр бизкилер компост кыламын дейт дагы. Жөнөкөй эле немени үстүн ачык эле коюп коет дагы, ошол жерде чириден компост болду дейт да. Анда компост андай болбойт. Себеби ал ачык жерде микроорганизмдер иштей албайт да. Аны деген кадимкидей эле ушул бетонный бассейн жасаш керек. Түйдө бетонированный болуш керек, үстү да бетонированный болуш керек. Үстүндө плитка таштап туруп, жанагы кичинекей эле мындай вход кылып эле, баягы вход дагы жабылып ачыла турган болуш керек. Мына дымкана болуш керек. Дымкана болуш керек. Ошонун ичинде анан кийин чирийт да. Ошонун ичинде анан компост болот. Азыр эми буну баягы эмени яма казып туруп эле, яма казып, жана сиз айткан жалбырак, эски чөптөр, бардык органика калдыктардын бардыгын ошол ямага салып, анан үстүн пленка менен жаап туруп эле, анан прикопка кылып коюш керек да. Эме менен жер менен жаап коюш керек. И үстүнө дагы жер жаап коюш керек. Ошондо дымдалат дагы, ошонун ичинде компост болот да. Бизкилер компост жасап атам деп эле, жөнөкөй эле мына бир жерге төгүп коет, ал жерде аба менен неме болуп, микроорганизмдер ал жерде топтолбойт, сбор болбойт да. Ошол микроорганизмдерди топ-топ чыгып туруп, анан кийин сөлжанга бергенден кийин сөлжандан эң жакшы сонун вермокомпост чыгат да. Мындай гранулированный ошол компосттуку болот. Азыркы биздики мыналар болсо уже биздики расщепленный болуп атат да мына эменики. Бул деген эми кандай десем, берки компосттукуна караганда слабыйраак биогумус чыгат да. Берки күчтүү болот. Берки күчтүү болот. Анан биз да стараться этип атабыз, мына көрүп атасыз, мына жалбырактар, анан мына коробканын эмелерин баардыгын берип туруп, бул мына сөл жандын мына рационун алмаштырган аракет кылып атабыз. Мунун составында клей бар, клей да жей берет. Ошону да жей берет да. Клей да мына. Ооба, клейди аябай жакшы көрөт экен. Буну жеген сайын химикат зыян болбойт. Жок, клейди неме химикат эмес экен, ошол именно.
Kagazdı öte sonun jeydi. Tutup taştaydı. Kagazdın jegeni görseniz. Kevkilerden nemesinden bayqayız da. Onlar az dayar mı? Bu жерде жана эмеси бар дедиңиз да, маточник бар дедиңиз. Bular uruqtuqlar da. Manda qılıb tutup jeyip başlaydı da. Manda. O tez kirip ketip kalsa tuşakka. Bular hem görünüp turadi, kichkinekey bolup, mına yemi. Bular malöktör. Malöktön уже çoğoyup, hazır yemege çıka başlagan. Söljanlar уже çoğ osip bolot. Vaqt saati kelet. Çoğoyot. Бул белги биздеги жерде жүргөн сөлжал менен аргындашып кетүү эмеси барбы? Бұл аргындаşпайт. Буларды аргындашканда, буларда эгерде ал кыз бул эркек болгондо эки аргындаса болот эле да. Булар гемофродит дейт. Өзүнөн өзү көбөйөт да булар. Тетигилерди, мисалы үчүн биз багабыз го. Баккандан кийин мындай немени навозду жей албайт алар. Навозду жүрө албайт. Булар тез эле качып кетип калышат. Биздин немеден чыгып. Топуракка түшүп кетет. Топуракка түшүп, топуракта жашайт алар. Булар болсо, анын үстүнө биздин сөлжандарга караганда булар 500 эсе эме. Прожорливый да, сук болот. Шундай соргок болот. Биздин сөлжандарыбыз мисалы үчүн жей турганда булар бир күндө жеп коет да, алар 500 күндө жей турган эме. Мисалы үчүн сөлжан кичине эле жейт дагы жашай берет. Бул болсо жемейинче тура албайт да. Өлүп жейт. Так, значит, буга жанагы лучше жалбырактарды эмек бериш керек экен да, мүмкүн болсунча. Анан бул эмеси кандай болот анан? Сатып атасызбы аны? Буну сатыш биогумусун да сатып атабыз, сөлжанды да сатып атабыз, экөөнү тең сатабыз. Элдердин кызыктуу жери ошол да, кызыктырган суроо ошол да. Сатып атабыз, жакшы сатып атабыз. Азыр биогумусун азыр клиент бар. Биогумус чыкпайт азыр. Баары ошо кышкысын сатып бердик. Мына дагы 1 айдан кийин чекиде букту. Мына чекиде элейбиз. Ошону даярдайбыз. Анан ошондо эме болот. Кышта мисалы быйыл чименен чыгармаңыз бу. Канча саттыңыз? Быйыл кышы менен где-то бир 14 тонна, 15 тонна сатылды. Ушул жерде даярдап. Ушул жерде даярданды. Сатып бердиңиз, э? Сатты, кетти уже. 25 сомдон сатып атабыз. Биз дагы көбүрөөк сатсак болот. Биздики эме менен кетип калат да. Баягы. Сөлжан менен кошо сатып беребиз да биз. Ошондой кетип калат. Болду. Ошол ишиңизге ийгилик.